Ош облусунун Алай районундагы Кадыр Маматулу Абдыразак атындагы лицей-интернатында жалпысынан 298 окуучу билим алат. Мында үй-бүлөлүк шарты начар, жетим жана жарым жетим балдар окуп, алардын тамак ашына мамлекет каражат бөлүп турат. Аны менен мектеп жетекчилиги өз демилгеси менен спорт класстарын ачкан. Бирок жаш спортчуларды республикалык жана эл аралык мелдештерге чыгарууга каражат жок. Мына февраль айынын башында эле мына Жанаевдин жаркын элесине арналган эл аралык турнир болгон экен. Ошого биздин окуучуларга чакыруу келгендиктен ошо жол кыра маселесинен кыйналып калганыбыздан Өнүгүү Прогресс партиясынын ушу Алай райондук район боюнча координаторуна кайрылганыбызда ошол партиядан жардам берип 12 окуучубузду барып келишин жол кырасын көтөрүп беришти. Эл аралык мелдешке катышып келген Нуриза мектептин сыймыгы. Ар бир беттештен соң өзүнө жаңы максаттарды койгон күрөшчү кыз келечекте Айсулуу Тыныбековага окшоп Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытсам деген тилеги бар. Бул барбага келип машыканыма 2 жыл болуп калды. Азыр 9-класста окуп жатам. Бул ушунча өзүмдүн жан дүйнөмдү спортко арнагым келет. Эркин күрөш боюнча эл аралык турнирге катышып, ийгиликтерге жетишкен жаш спортчулар эми кийинки биринчиликке кызуу даярданып жаткан кези. Ал эми Бишкек шаарында бул өткөн таймаштан тажрыйба алган өспүрүмдөр демөөрчүлөргө ыраазычылыктарын билдиришти. Биз жакында Бишкекке барып келдик. Жакшы эле барып, жакшы эле келдик. Ошо Өнүгүү партиясына ыраазычылыкты билдиребиз. Биз ушундай биз алда машыкканыма кубанычтамын. Өзү тарбиялап өстүргөн окуучуларынын мындай ийгилигине машыктыруучулар да кубанычта. Анткени алардын эмгегинин акыбети мына ушундай таймаштарда айкын болоору талашсыз. Биз мына Өнүгүү партиясына, Прогресс партиясына рахматыбызды айтабыз. Ошко барып келдик, мына Токмокко параллелдүү аракет кылып атабыз. Мына биздин жетекчилер дагы рахмат. Каржылоо маселеси аксаганына карабай, өлкөдө айрыкча элет жергесинен күчтүү спортчулар чыгышууда. Бирок алардын тажрыйбасы каражат болмой көтөрүлбөйт. Ал эми демөөрчүлүк жардамдардын берилиши аз да болсо спортчуларга түрткү.